теория эмес, күн сайын мектепте колдонулган практика. Саламатсыздарбы, кымбаттуу Мугалим подкаст YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин кезектеги эфирибиздин коногу терең тажрыйбасы бар, көп жылдык тажрыйбасы бар, тарых жана социалдык, экономикалык дисциплиналардын окутуучусу, билим берүүнүн менеджменти багыты боюнча тренер жана эксперт Казыбек Асылбеков агайыбыз конокто. Агай, Мугалим подкаст YouTube каналына убактыңызды бөлүп маек бергениңизге чоң рахмат. Эң биринчи эл менен саламдашып алсаңыз болот. Саламатсызбы, Нура. Биринчиден ушул подкастка чакырып, ушу ишеним көрсөткөнүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Жалпы ушул сиздин көрөрмандарга, сиздин подкаст YouTube каналыңыздын көрөрмандарына жалпы салам, баарыңыздарга ийгилик, бакубат жашоо өмүрүңүздөргө береке каалайм. Чоң рахмат, агай. Агай, биз бүгүн реалдуу мектеп, реалдуу көйгөй, анан ошол көйгөйлөрдөн чыгуунун реалдуу чечимдери жөнүндө сөз кылалы дегенбиз. Анан сиздер азыркы учурда региондорго чыгып, бир канча мектептер менен иштешип деле жатасыздар. Мектепте мугалим болуп иштептирсиз, көп жылдык директорлук боюнча дагы тажрыйбаңыз бар. Ошолордун негизинде бүгүнкү учурдагы көйгөйлөрдү айтып берсеңиз, агай, ошол көйгөйдүн чечүү жолдорун айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Эми алгач ушу көйгөйдүн өзү жөнүндө айтып кетели да. Негизи бул түгөнбөгөн маселе да. Негизи биздин жашообуздун өзү эле көйгөй да. Мисалы, көйгөйдөн арылып, такыр көйгөй жок жашайм деген адам, анда ал адамдын мындай психологиялык маселесин бир сыйра карап көрүш керек болот да. Акыл эстүү адамбы дегендей да. Себеп дегенде бул биздин жашообуздун өзү көйгөй да. Себеп дегенде биз баягы диний көз караш менен алганда биз жалган дүйнөдө жашап атабыз. Демек, бул дүйнөнүн өзү көйгөй болуш керек да. Анан ошол маселе, ошол көйгөйдүн үстүндө кантип иштеп жатабыз? Анан кайсы көйгөйлөр менен иштеп атабыз? Мына маселе ушунда да. Анан мисалы такыр өнүкпөй, билим деңгээли ылдый такыр артта калган мамлекет деле, дүйнөдө билими менен аябай үлгү болуп аткан канчалаган мамлекеттер бар. Биз ушундай суктанып карап аткан мамлекеттер бар. Алардын мектептеринде деле көйгөй бар да. Ошон үчүн маселе эми кайсы, кандай көйгөй менен алектенип жатабыз деп. Жана бүгүнкү күндө биздеги мындай бир биздин коомчулук билим берүү системасында, билим берүүдөгү менин кесиптештерим алек болуп аткан маселе ошол көйгөйлөрдүн эң бир күнүмдүк кездешүүчү мындай бир чоң бир масштабтуу бир маселелер эмес, мындай бир күндө кезиге берген кайталана турган көйгөйлөр менен күрөшүп жатабыз да. Анан ошол көйгөйлөрдүн эң бир орчундуусу баягы билим берүүдөгү негизги биздин бир көз карашыбыз фокус ошол окуучуларга дагы эле түшпөй атат да. Себеп дегенде биз ошол качан биздин ишибизден ийгилик жаралып баштайт, качан окуучулар, мисалы биз ошол негизги биздин өзүбүздүн негизги максатыбыз ким экендигин баардык тараптан ушул болгон аң сезимибиз менен тааныганда, башкача айтканда билим берүү системасынын негизги алектене турган мындай бир багыты бул окуучулар экендигин таанып көрө билгенибизде, мындай чын жүрөктөн мындай дүйнө таанымыбыз менен, болгон көз карашыбыз менен ошол нерсени тааныганда гана бизде ийгилик жаралып баштайт. Бүгүнкү күндөгү мен эң бир ушу билим берүү системасындагы чоң көйгөйдүн бири ошол билим берүүдө дагы эле мындай фокус окуучуларга бурулбай атат. Окуучуларга бурулду деп өзүбүз бир жерден акылыбыз таанымаган менен жүрөгүбүз ал нерсени тааныбай атат. Учурда биз окуучулар мындай мисалы ошол маалыматты иштеткенди үйрөтө албай атабыз окуучуларга. Себеби биздин концентрациябыз башка жакта болуп атат. Окуучулар маалыматты
баягы мурунку мезгилдегиндей эч качан мугалим маалыматты бере албайт. Мугалим бериши да керек эмес азыркы учурда. Мисалы биз окучу кезде негизги маалыматтын булагы мугалим болчу. Маалыматтын баарын биз мугалимден алчубуз. Жок, азыр мугалимден албайт. Ошол мугалим бул маалыматты кантип алыш керек, ал маалыматтын кандай пайдалуулугу бар, ошол маалыматты кантип иштетиш керек, ошонусун гана үйрөтүш керек да. Ушул нерсени үйрөтүп, анан окуучу өзү кызыгып ошол маалыматты издеп тапкысы келсе, 3 эле секунд издеп таап коюп атпайбы. Демек, ошол окуучулар маалымат менен иштегенди үйрөтүшүбүз керек, эң башкысычы. Анан Туура маалыматты ирдеп таап алганда, туура өзүнө керектүү туура маалыматты кайдан болсо да таап, анан ошону өзүнүн жашоосуна алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Экинчи бир маселе, биздин кадимки сабактарыбыз мындай физика, химия, биология деп өз-өзүнчө өтүп атабыз да. Ошол сабактар кандай десек, мындай жөнөкөй турмуштук бир мисал алганда, мисалы бир сабакты бадыраң деп коелу да. Бадыраң деген сабакта 45 мүнөт бою бадыраң жедиребиз. Кийинки сабакта помидор деген сабак болсо, мисалы 1 саат бою помидор жедиребиз. Анан туз деген болсо дагы бир тузду 1 саат бою туз жедиребиз да. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз, 45 мүнөт бою ушул бир эле бадыраңды жеп атасыз. Же бир эле тузду жеп атасыз, же бир эле помидорду жеп атасыз. Сөзсүз түрдө адам тажайт бул нерседенчи. Эң жакшысы ушул бадыраңдан кичине туурап, помидордон кичине туурап, анан үстүнө тузду себелеп бир шакарап жасап жей турган болсок, окуучуларга кыйла жеңил болмок да. Эми ушул нерсенин баарына концентрацияны буруш үчүн бизде азыр билим берүү системасы ушул башкаруу тармагында көп маселелер бар. Себеп дегенде мектептин директорун азыр кимден тандап алабыз? Мугалимдерден тандап алабыз. Эми тарых мугалим, мисалы мен тарых мугалими болсом, тарых мугалими менен директорлук экөө эки башка кесип. Мындай чындап тааный турган болсокчу, бизде бүгүнкү күндө именно мектеп директорлорун өзүнчө мектептин завучун же ушундай кылып менеджмент даярдаган атайын факультеттер жок. Анан ушул багытта мисалы менеджмент, билим берүү менеджмент боюнча атайын адистерди даярдаган атайын бир адистиктер болсо, алар балким мугалим эмес. Ал жөн эле менеджер. Бизде баягы ушундай көз карашта болуп калганбыз да, мисалы билим берүү тармагын сөзсүз эле билим берүү жетектеш керек. Мен Америка Кошмо Штаттарына барганда көпчүлүк мектептер аскер кызматкерлери экенин көргөм да, мурунку аскер кызматкерлеричи. Мектеп директорлору, Мектептин директорлору, ар жакта директор эмес, президент деп аталат экен. Анан жалпы бир мисалы башталгыч мектеп, орто мектеп, анан high school, жогорку мектепте 3кө бөлүнө турган болсо, биз азыр ошол нерсеге өтүп баратабыз да. Ошол мектептин үчөөнүн 3 башка директору бар, анан үчөөнүн бириктирген президент ошо мурунку аскер кызматкерлер. Биз ошо Колорадо Спрингс шаарында болуп, Колорадо штатын кыдырып чыкканбыз. Анан эмнеге андай десек, ошол жерде аскердик бир чоң база бар экен, Американын негизги аскердик базасы. Ошо жердеги баягы аскер кызматкерлер эрте пенсия курагына жетет да. Анан пенсия курагына жеткенден кийин алар аскер жагынан пенсияга чыгат экен да, кайра жогорку окуу жайына барып, мектептин директоруна, ошо менеджмент багытына тапшырышат экен, анан кайра келип мектептин директору болуп иштей берет экен да. Анан баягы бизде ушундай түшүнүк, мындай стереотиптер бар, сөзсүз эле билим берүү тармагынан болуш керек. Мисалы бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоого баягы укук коргоо баягы улуттук коопсуздук кызматынан бар да. Мен ойлойм, эгерде мыкты менеджер болсо, ал тармакты оңдоп кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар деп. Ошондо Америкада мектептин директорлорун даярдаган өзүнчө багыты бар экен да. Мектеп директору деп кадимкидей эле мисалы жогорку билимдүү адис болуп өзүнчө чыгышат экен да. Анан ошол билим берүүнү башкарууда бир чоң маселе бар да. Себеп дегенде бул баягы башкаруу десе бул республикалык масштабта эмес, жана ар бир жергиликтүү мектептерге ошондой менеджерлер керек да. Себеп дегенде билим берүү агартуу тармагынан бул жогорку деңгээлде канчалык жумуштар жасалмасын, ошол негизги реформаны, трансформациянын
ишке ашырган өзөктүү туткасы бул мугалимдер. Мугалимдерсиз эч бир реформа ишке ашпайт. Себеп дегенде ошону мугалимдер таанып, ошол мугалимдер чын жүрөгү менен ошол нерсени кабыл алып, эгерде мисалы жөн эле машинально эле азыр иштер аткарылып атат да, мисалы аны эмнеге аткарыш керек, жок аны тапшырма берилди, ошол нерсе аткарылып атат, аткарылбай койгон жок. Болгону ошону жүрөк менен таанып, ошонун пайдалуулугун көзү менен көрүп, ошого ишенип туруп иш алып барганда иш башкача жүрөт да. Ошондой нерсеге жеткириш үчүн бизге бүгүнкү күндө ошол ар бир айылга, ар бир мектепке ошондой менеджерлер керек болот да. Ошондо агай биздеги учурдагы азыркы негизги көйгөйү болуп, бул мектеп мугалим билим берүүнүн реформасы мугалимдерсиз болбосо, мектеп бул бала жок мектеп болбойт. Демек бүгүнкү күндөгү негизги көйгөйүбүз ошол окуучуну коюшубуз керек экен да, мектепте. Мисалы ошол ар бир нерсе, мисалы билим берүүдөгү фокус жанагы бутада так ортосунда десятка деп коебуз го, ошол жерде окуучу туруш керек. Анан ошол окуучу кандай болуш керек, ошол нерсени баарыбыз түшүнүшүбүз керек да. Мисалы ошол биздин мектепти бүтүрүп аткан бүтүрүүчүбүз кандай болуш керек. Ошол бүтүрүүчүбүз кандай болуш үчүн, ошол биз күткөн бүтүрүүчү болуш үчүн кантип иш аракет кылабыз деп анан ошого биз аракет кылып башташыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө жанагындай бир мектепти инспекциялоо, текшерүү маселелеринде баягы көбүнчө мисалы окуучуларга багытталбаган иш кагаздарды текшерүү, план конспектини текшерүү же бир көрсөтмө куралдарды, ушундай бир нерселерди текшере бергендиктен фокус ошол жакка бурулуп кетип атат да. Тиги текшерүү келгенге чейин мен план конспектин толуктайын. Азыр мисалы билим берүү министрлигинин 1097/1 болуш керек эле, менимче ошо чыккан буйрук бар. Анда баягы мугалимдердин план конспектлерин текшергенге тыюу салынган да. Мисалы ал мисалы жазбай койгонго эмес, менимче аны текшерүүгө тыюу салган. Болгону ошол барып эле текшерип эле анан ошентип ал эл бүт бир кезде план конспект деген эле фокус болуп калганда окуучу жоголуп кеткен. Окуучуларды отургузуп коюп, андан көрө план конспектисин толуктап себеби текшеришин текшерип атат да. Анан мен ушу бир чоң кыялым бар, бүгүнкү күндө агартуу министрлиги дагы сонун бир иштерди аткарып атат бул багытта. Мисалы мектепти текшерүүнүн коопсуздук маселесинен сырткары, мисалы коопсуздук боюнча мисалы мектеп барыш керек, көрүлүш керек, ошол балдар коопсуз экендигин ишенип турушубуз керек албетте. Калган текшерүү маселеси окуучулардын билим сапаты, алардын адеп ахлагы менен эле текшериш керек. Болду, мисалы жалпы мисалы азыр баягы мурдагы себат билим берүү мекемелери азыр баягы маарифке карап калышты. Ошолордо бир жакшы нерсе бар эле, ошол мезгил менен окуучулардан тест алып турат. Ошол сыяктуу нерсени биздин ошо жалпы республикалык мектептерге киргизип койсок, азыр эми мүмкүнчүлүк деле болуп калды. Ар бир балада Кудайга шүгүр гаджет бар. Ошол гаджет аркылуу эле тесттерди алып, акырындык менен апробация кылып жүрүп отурсак, ал жерде биринчи окуучунун рейтинги чыкмак, экинчи мектептин рейтингдери, рейтинг десе да баягы ал мектепти тепкилеп жатып калыш эмес, кайсы жерде эмне көйгөй бар экенин ошол тест аркылуу эле аныктап койгонго чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул баягы билим берүүнүн реалдуу сапатын аныктаганга бир мүмкүнчүлүк болсо, экинчиден мугалимдер башка баардык нерсени тыштап коюп, ошол сапатты көтөргөнгө аракет кылып баштамак. Жакшы экен. Ошондо агай азыркы учурда жанагы КТП кагаз иштерин текшергенге тыюу салынган. Азыркы учурда текшербей иш керек, Бул жылы эсимде жок болуп атат. Ошо Алмаз Бейшеналиевдин учурунда чыккан бул буйрук. Ошо 1097/1 болуш керек эле буйруктун номери. Ошол жанагы план конспектини текшергенге негизги мындай маңызы ушундай болуш керек эле. Мисалы аны кимдир бирөө келип текшергенге. Кээ бир кесиптештерибиз аны 5 жылдан көбүрөөк иш тажрыйбасы бар мугалим аны мындай кимдир бирөө келип текшергенге тыюу салынган. Анан
Бирок кээ бир баягы жаңылыштык менен кесиптештерибиз план конспектин такыр жазбаш керек деген түшүнүккө ээ болуп алышкан. Жок, сабак пландалыш керек. Ар бир сабакты мугалим пландап, кандай болгондо менин сабагым жакшы болот деп өтүш керек, пландаш керек. Болгону ошол сабакты пландаганда кандай пландайт, ал мугалимдин өзүнүн эрки. Балким бир кичинекей кагазга же балким бир компьютердин бир жерине белгилеп коюп, ушундай бир пландоо менен өтсө болот да. Анан сөзсүз эле баягы кагазга аябай ар бир айтуу сөзүнөн бери жазып, анан 4-5 барак деген бир кезде ушундай талаптар бар болчу да. Мен жаңы келген учурларда 1-2 барак план конспект болсо, текшерүүчүлөр мынтип эмне 2 эле барак жазып койгонсуң дегендер учурлар болгон. Ошол жакшы экен, анткени мен дагы мектепте мугалим болуп иштеймин да. Пландаганда жанакы сабак 8 бөлүктөн турат го. Ошону эле момундай кичинекей кагазга алганда дайыма алып жүрөм да, анткени баалоого да баарына өз убагында жетишейин деп эле. Кичинекей эле ошол бөлүктү эле алып жүрөм дагы. Кечке ашыкча даярданганда күчүң баардыгы даярдыкка кетип калат дагы, киргенде мугалим окуучуларга чарчап каласың да. Ошон үчүн кыскараак кылганы жакшы, жетишерлик. Сиздин фокусуңуз жанагынтип 8 бөлүктүн ар биринде даярдап кагазга чыгып кетип, биздики фокусуңуз бүт кагазга кетип калды. Сиз ошону аябай кооздоп, бул ошо жана Нуриет мырзанын бир лекциясына катышып отуруп уктум эле да. Адам максат койгондо көбүнчө мисал келтирип атат да, бир жерден жер сатып алды дейт да. Анан ошол жерди барып иштетейин деп барса, колунда күрөк жок экен. Бул жерге күрөк керек турбайбы? Анан үйүнө барып күрөктү даярдап келип, анан биртике иштеп көрүп, карасамдай жер катуураак, тиги күрөк ыңгайсызраак, бул жерге мындай да күрөк керек турбайбы деп, анан күрөктүн бир башкача түрүн жасап, анан дагы бир башкача түрүн жасап, анан бир күнү караса эле күрөктөр толтура, бирок жер иштетилбей калган да. Биздики ушу сыяктуу болуп атат да. Азыр баягы окуучуларды кээде чын эле бир кезде мындай нерселер, баягы мектептерде инфраструктураны жакшыртышыбыз керек деп, жанагы мектептин дубал көрүнүктөрүн жакшыртышыбыз керек деп, ушул нерсенин баарына ушундай көңүл бурула берген. Кээде чын эле баардык нерсени унутуп коюп, же болбосо класстын тазалыгына аябай көңүл буруп, эми мектепте 600-700 бала окуган мектептин ичинде сөзсүз түрдө балдар кирет, чыгат, сөзсүз түрдө анча-мынча чаң болот, баткак болот, ал эми туруктуу нерсе да. Анан кээде ошол эмнеге таза эмес деп эле баягы ушундай текшерүүчүлөр болгондо балдардын сабагын токтотуп коюп текшерүүчү келет дегендей мектептин ичинде полду жууп баштаган учурлар деле болгон учурлар болгон да мурунку мезгилдерде. Анан сөзсүз түрдө ал мисалы сабакты токтотуп коюп, мугалим план конспект жазып атса, сабакты токтотуп коюп тиги башка иштер менен алек болуп атса, сөзсүз түрдө балдар калып кала берет да. Ошон үчүн мисалы 90-жылдардын башындагы мектептин имараты инфраструктурага салыштырганда азыр мектептерде жалпысынан 200%дан ашык өнүгүү болду деп мен ишенимдүү айта алам. Себеп дегенде ал кездеги мектептердин имараты кандай эле, ички шарттары кандай эле, азыр кандай сонун мектептер салынып атат, кандай сонун шарттар түзүлүп атат. Бирок биз ошол кездеги билим сапат азыркы билим сапаттан 200% төмөнүрөөк болчу. Азыр биз 200% билим сапатты бере алдык деп такыр айта албайбыз да. Демек биз ошо негизги борборду кичине туура эмесирээк коюп алганыбыздан болуп атат да. Ошого алып барганга бизде жеткиликтүү жана менеджерлер ар бир бөлүккө мисалы министрлик канча аракет кылат, бирок ошол именно мугалимдер, биздин кесиптештерибиз ар бир жерде ар бир айылда ошол ишке ашыра турган, мындай бир реформанын өзөгүн түшүнө турган, мугалимдерге жеткире турган менеджерлер жетишпей атат деп ойлойм. Жакшы директордун эң негизги 3 компетенциясы кайсылар болот? Эми мектеп жетекчисинин 3 негизги деп калдыңыз. Менин оюмча биринчиси адамдарга болгон мамилеси, кызматкерлерге. Көбүнчө азыр жетекчилик десе баягы мындай күчкө салып, мындай иштетип, мындай буйрукчул болгон нерсени көбүрөөк тандап коебуз да, баягы союз мезгилинен калып калган стереотип. Анан андай болгондо эми бийлик болушу мүмкүн.
кандайдыр бир жыйынтык чыгышы мүмкүн, бирок убактылуу жыйынтык да. Себеби ошондой күчкө салып ал дайыма жетекчи, күндө ошондой нерсе кылып туруш керек да. Ал эми адамдардын ошол бир жүрөгүнө жеткизип, чын жүрөктөн иштеп, ушундай ушул менин жумушум, ушуну мен жасашым керек деп ар бир кызматкердин мындай бир жүрөгүнө чейин жеткирген мамиле боло турган болсо, анда жетекчи да кыйналбайт, кызматкер да кыйналбайт да. Бул биринчи. Экинчиси ишти туура бөлүштүрүү. Кээ бир учурда жана жетекчилер болгон нерсенин баарын мен башкарып атам деп өзүнүн мойнуна алып алат да. Бүт баардык нерсени мойнуна алат дагы ошол кызматкерлерге иш учурунда бөлүнбөйт, же туура эмес бөлүштүрүлөт, же такыр эле бөлүштүрүлбөйт. Ошон үчүн менеджерлерде жанагы мектептин жетекчилеринде аябагандай чоң кыйналуу бар. Анан иш алдыга оңой менен жылбайт да. Анан эгерде ошол үчүнчү маселесин ала турган болсок, бул ишеним маселеси. Ишеним да, жетекчинин ошо кызматкерлерге болгон ишеними. Бизде азыр мындай бир ишти тапшырып туруп, анан мынтип карап туруп, анан сөзсүз түрдө иштен биринчи жасагандай ката кетет. Бирок биз ошо биринчи катаны көргөндө жүрөгүбүз түшүп ишти токтотуп коебуз. Жок, андан көрө өзүм эле жазайынчы. Өзүбүз канчалык ката кетирип атсак деле, кой өзүм эле жазай берейинчи дей беребиз да. Себеп дегенде өзүбүз жазып аткан иштин кемчилигин оңой менен көрбөйбүз да. Анан аябай жакшы иш кылып аткандай, өзүбүз жасап эле өзүбүз ушундук кылып аткандай сезе беребиз. Бирок ар жакта өзүбүздүн кызматкерлер биринчиден өнүкпөй атат. Алардын мындай бир кайтыгер кароосун, мындай алардын мындай бир кимдир бирөөнүн жумуш жасап, кимдир бирөө үчүн иштеп аткандай сезимдерин баарын өнүктүрүп салабыз дагы билим берүү натыйжада өнүкпөй калат да. Ошон үчүн ошол нерсе канчалык биринчисинде ката болсо дагы, ошол нерсе бара-бара оңолуп, бара-бара аябагандай сонун ишке айлана тургандыгын ишенишибиз керек дагы. Ушул негизги 3 компетенцияны мен маанилүү деп эсептейм. Коркпой эле башкаларга бөлүштүрүп бериш керек, тапшырмаларды. Жакшы экен. Азыркы учурда мектептеги эң көп кетирилген башкаруучулуктагы жана мектеп директорлорунун каталары кайсылар деп ойлойсуз? Азыркы учурда. Азыркы учурда деле ушул жогоруда мен компетенцияларды санап бербедим де. Ушуга байланышкан катачылыктар көп кетирилет. Мугалимдер 2 жыл иштеген жеринде анан уже мындай зона комфортага кирип баштайт да. Анан ошондо 2 жылдан кийин балким ага ишеним артып, дагы башка жумуш бериш керек го деген ой келип атат да. Мен эми жаш мугалиммин. Бирок жаңы жоопкерчилик берип турган сайын ал ошол жерде сергектик менен ишине берилип, дагы жаңы нерселерди үйрөнүп иштейт го дегендейчи. Эгер 5 жыл иштей турган болсо, анда такыр эле ага башка дагы кызматтарды кошуп бериш керек го. Эми бул мен ошо адамдардын иш тажрыйбасын жыл менен эсептебейт элем да. Себеп дегенде кээ бир адамдар бар, бүгүн келди, эртеңки күнү бир чыгармачылык менен жаратып башташы мүмкүн да. Кээ бир мисалы аябай бир ушундай бир шыктуу, мындай бир өзүнүн табиятынан ушуга бир берилген адамдар болот. Кээде мен аларга мындай дароо эле жумуштарды бере берем да. Эң башкысы ишеним. Себеп дегенде ал канча жыл иштесе дагы ошол ишенимди берүү, биринчи ишеним, эң чоң мотивация. Мисалы жаш мугалим жаңы келди, иштеп атат. Элестетиңиз, сиз мектептин директору болсоңуз, ошол мугалимди чакырып, жаныңызга отургузуп алып, ай баланча, ушундай иш болгон ат деле, сенин оюң кандай? Карасаңыз, сурап атасыз. Эмне деген сонун мотивация болот да. Ошон үчүн эң биринчи азыркы учурда жетекчилердеги кыйналып аткан катачылыктардын бири, өзү да кыйналып аткан, башкалар да кыйналып, ошол ишеним маселеси да. Мисалы, ал ишенип ошол нерсени бербей атат. Берсе эле алар ката кетирип бүт баарын талкалап салчудай сезип атат да. Ишеним чоң мотивация, ишендиң, бердиң, ал жазады, ката сөзсүз кетет. Ошол катаны дароо оңдоп салбайбыз, акырын, көрдүңбү, аябай бул жериң аябай сонун болуптур. Эми бул жерин оңдоп көрсөң деп балким кичинекейден мынтип калыптандырганга аракет кылбасак,
азыр көбүнчө бизден кетип аткан дагы бир чоң каталардын бири баардык нерсени бир учурда кыска убакыттын ичинде жаза беребиз деген нерсе болуп атат. Айрыкча билим берүү системасында бул өтө опурталдуу нерсе, себеп дегенде адамдын биз деген мындай бир компьютер жасап аткан жокпуз, письмомдо отуруштарды жасап аткан жокпуз, адам тарбиялап адамдарды калыптандырып атабыз. Ал эми адамдарды калыптандырышта өтө этият болушубуз керек да. Анан ошол ишеним бербей атабы, ишеним бербегенден кийин сөзсүз түрдө ал иште делегирование болбойт да, бөлүштүрүү болбойт. Ошон үчүн андан көрө да эле ишенимди бир 2-3 кишисин алат, балким администрация өзү эле ошол нерсенин үстүнөн иштей берет, а мугалимдер баягы келип сабагын өтүп коюу, анан сабак өтүп башка тапшырма болсо жылт деп кетип калып, ушундай бир нерсе менен алектенип жүрө бериши мүмкүн да. Бирок бул учурда билим берүү эч качан алдыга жылбайт. Иштер машиналуу, мындай бир тапшырма берди, мындай бир ошол нерсени мындай үстүртөдөн жасап кое берет да, мындай чын жүрөктөн монтип сүңгүп кире албай калат да. Эң чоң каталар ушул. Мугалимдер сонун айтып бердиңиз агай. Мугалимдердин мотивациясын жогорулатууда акчадан башка дагы кандай инструменттер бар? Туура айтасыз. Мисалы негизи биз өзүбүз дагы баарыбыз эле ушу акча маселесине көбүрөөк токтолуп туруп алабыз да. Бирок мен жанагы миллиардерлер жөнүндө китептерди окуп калам да. Алардын пикири боюнча акча эч нерсени чечпейт дейт да. Негизи эле мисалы мурда мен жаңы иштеп келгенде эсимде бир 700 сомдон кичине ашыгыраак айлык алчумун. Азыр эми андан канча эсе көп айлык алам, бирок ошол кездегидей эле жетпей кала берет да айлыкчы. Акча дайыма жетпей кала берет. Ал акча башкарганды үйрөнүп, мындай акчаны туура пайдаланбасаң, азыр ар бир мугалимге миллион сомдон төлөп берсе деле жетпей кала берет да. Себеп дегенде ошого жараша өзүң муктаждыгыңды өстүрүп ала бересиң. Ошондо деле жетпей эле кыйнала беребиз, ой бул акча жетпейт депчи. Ошон үчүн мен көбүнчө кесиптештерге жана жолугуп, семинарларды өткөндө айтам, эч качан айлык үчүн иштебеңиздер депчи. Себеп дегенде ал айлык үчүн иштегенде биз эчтеке жеметпейбиз. Анда айлыгыбыздын көбүн карап, азын карап ушинтип ошол айлыктын деңгээли менен жашап жүрө беребиз да. Акча жетпей калат, ошондо биз өзүбүздүн мындай жетпеген кемчиликтүү иштей сезе беребиз да. Мотивация берүүчү эң бир чоң нерсенин бири бул мамиле. Мамиле да, себеп дегенде азыркы учурда мисалы көп эле нерсе бар. Мисалы мамлекет айлыкты көтөрүп берип атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Бул дагы баягы маселе акчаны көбөйткөндүн өзүндө эмес, маселе көңүл бурулуп атканда да. Мынакей мугалимдер кыйналып атат, ушуларга көңүл буралы, кел кишине айлыгын көтөрөлү. Азыркы учурда коомчулук бүт эле ушул нерсе жөнүндө кеп кылып калды. Бул деле мугалимдер үчүн мотивация болуш керек да. Анан мисалы ишеним, анан мамиле да, мисалы эгерде ошол мугалимдин жетекчи, ар бир жетекчи мугалим менен чын жүрөктөн мамиле түзгөндү билип, ошол адамды мындай күчкө салып эмес, мындай бир чын жүрөктөн ошонун бир ынанымы менен, ошонун каалоосу менен ушул койкуй чын эле ушул менин жумушум турбайбы, ушул менин милдетим турбайбы, бул менин абийирим үчүн могул нерсени жасап коеюн деген аракетке мындай умтулган кызматкерлер көп боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө мектеп алдыга жылат да. Ошон үчүн ошол мотивациянын эң жогоркусунда мамиле турат деп ойлойм. Анан көбүнчө эле азыр мисалы баягы айлык көбөйсө эле ошо жергиликтүү билим берүүнү жетектеп аткан органдар тарабынан мугалимдерге келип чогулуштар жасалат. Мына айлыгың көбөйдү, эмиште мен силерди контролдойм, анан көзөмөлгө алабыз, анан көзөмөл күчөйт деп эле ушундай эме кыла беребиз. Анан сөзсүз түрдө биринчиден баягы мындай бир мынтип жыйрылуу пайда болот адамдачы. Анан жок андай эмес, мынакей деп ошол адамдардын айрыкча мугалимдерге болгон мамилени, мугалимдер ушундай бир калк, себеби баары бир адамдардын энергетикасы өтөт адамгачы. Мугалимдерге баланын энергетикасы өткөн, алар бала кыял, мугалимдерге жакшы мамиле кылып, мактап, анан аларга ушундай бир ишеним берип туруп, келем ушуну жазайлы деген нерсе болсочу, билесиздер, мен мына канча жылдан бери мен жетекчиликте иштеп келдим. Ошол мугалимдер
кыргызча айтканда ойду ом коруп, тоону том коргонго күчү жетет. Туура айтасыз агай. Мугалимдер чындыгында эле күчтүү. Жанакы мамиле деп атпайсызбы агай? Негизи адам баласына ушул жакшы мамиле эле керек экен да. Анан жакшы мамиле, анан жакшы тамак берип койсоң эле, курсагы ток болсо эле болду экен да, ошол эле эң негизги нерсе экен. Мисалы сиз мектепте иштейсиз да. Анан ошо мектепте ошол жетекчиликтин мамилеси сизге кандай таасир берет мугалим катары? Сен керектүүсүн, сен биздин мектепке керексиң дегендей мындай алакабыңды сурап койсо дагы мындай аябай мотивация алып каласың да. Анан ишеним бергенсип, өзүңдү маанилүү адам сезгенсип, демек анан класска жанакы кубануу менен кирип кетесиң да. Сонун нерсе ушул. Мисалы ошол мамиле мен мыкты мектеп директору эле ушундай бир китепти окуп, ошол жерден өзүнүн жетекчиси жөнүндө айтып атат да. Бир канча жыл мурун жетекчиси болуп, анан экөө жолукканы атканда дейт. Бир жерден жолугалы деп экөө болжошуп, анан экөө жолукса айтып атат дейт да. Мисалы сен апаң деп аты жөнүнөн бери айтып кандай жүрөт деп сурады дейт да. Мен ушунчалык ыраазы болдум дейт. Ушунча жылдан бери менин апамдын атын эстеп жүргөндүгү үчүн дейт да. Карасаңыз мындай кичинекей эле маселе, бирок өтө маанилүү. Демек жүрөгү жылып калат да адамчы. Ошол мен ушунчалык ыраазы болдум дейт. Ошол менин апамдын атын эстеп жүрдү депчи. Эми ошол жетекчи ушу менен жолугушаарга чейин ушунчалык даярданган дейт. Керек болсо ошол менин апамдын атынан бери эстеп чыгып, анан менен сүйлөшкөнгө даярданган дейт да. Анан ошон үчүн жанагы кээде чын эле баягы мектепте көп эле маселе болот. Адам болгондон кийин адамдардын ар кандай кырдаал болот. Ал адамдардын бир көңүлү чөккөн учур болот, үй бүлөлүк маселелери болгон болот. Ал үй бүлөдө баласына байланыштуу, жолдошуна байланыштуу, өзүнүн үй шартына байланыштуу маселелер аябай көп болот да. Анан ошондой учурда да иш талап кылуунун дагы ар кандай формаларын иштеп чыгып алыш керек да. Анан кээде баягы мыкты жетекчи болобуз деп эле ал нерсенин баардыгына карабай эле талап кыла берип, адамдарды жумуш жазагыдай кылышыбыз мүмкүн, бирок алар мындай бир эптеп сизге көрүнө калып, жазай калгыдай эле бир деңгээлге жеткирип коебуз да. Алардын жанагындай бир шартына кирип, ошону түшүнүп, эми аябай түшүнүп баардык нерсени чачырат, мейли анда сабакты өтпөй эле кой, мен айлыгыңды төлөп бербей эле коеюн деп, төлөп берип турайын деп айта албайбыз да. Болгон ошого жок дегенде сөз менен болсо дагы, өзүбүздүн мындай бир сезимибиз менен болсо дагы ошого бир ден соолугун сурап, кандай болуп калды, ошол көйгөйүн сурап, жакшы болуп калдыбы деп аябай жардам берип алсак да, бир кеп кеңешибизди аябай турсак, анда сөзсүз түрдө бул ишке көп таасирин тийгизмек да. Агай эми жетекчи болгондон кийин кул алдында көптөгөн мугалимдер иштейт. Анан бир канча ата эне келип жолугат, балдар кириши мүмкүн, окуучулар, мугалимдер кириши мүмкүн. Эми баары эле арызданып, даттанып келе берсечи, кандай болот жетекчилерге? Сиз арызданып көрдүңүз беле жетекчилерге келип? Бир жолу болгон. Бирок мектепте эмес. Мектепте эмес, ооба, негизи болот. Баягы азыр айтып аткан нерседей баары эле идеалдуу болуп, шундук болбойт. Кээде сен мамилеңди дароо түшүнүп кеткендер болот, дароо түшүнбөй көпкө чейин жүргөндөр болот. Такыр түшүнбөй деле койгондор болот да. Мындай өзүң ушундай бир ошол адам менен жакшы мамиледе болгонго аракет кылсаң деле болбой эле ошол нерсеге каршы чыга бергендер деле боло берет да. Анан сөзсүз түрдө бул адамды аябагандай алсыратат. Ошол кайра эле даттанып келе берүү, ар кандай бир маселелердин боло берүүсү адамды аябай чарчатып ийет да. Анан ошондой учурда мектепте атайын бир команда болуш керек да. Бизде мен ошо жетекчилик мезгилден бери, 2008-жылдардан бери ушул мектепте алек болуп келем. Ушул децентрализацияланган башкаруу системасы да. Ошол башкаруу системасында мектепти башкарууга баардык мугалимдер аралашат да.
Башкача айтканда, мисалы мектептин бир мекеменин билим берүү мекемесинин ичинде, бул жерде мектеп болушу мүмкүн. Мен колледжде да жетекчи болуп иштегем, колледждер болушу мүмкүн. Ошол жерде мугалимдер жанагы болуп аткан өзүнүн багыттары боюнча кандайдыр бир багыттарды бөлүп алып, анан ошол багыттагы көйгөйлөрдү ошолор чечип, аракет кылып, ошого анан жетекчилик мындай арбитр катары ошолорду мындай багыттап турган ролго өтө турган болсо, жанагы күнүмдүк көп маселелер ошол жерден чечилип кетет да. Көпчүлүк маселелер директорго жетпей эле ошол мугалимдердин деңгээлинде эле чечүүчү маселелер бар. Бул командаларга ар бир чогулушта эле кандай көйгөйлөр бар деп сурап туруш керекпи же дагы кошумча тапшырма директор издеп таап берип туруш керекпи? Жок, бул мындай да. Эми башында өзүнүн технологиясы бар, булардын өзүнүн иштөө эрежелери бар. Бул командалар эч качан бири-бирин текшерип албаш керек. Билим сапаты боюнча башка бирөөнү текшерип баштаса, коллективде ырып кетип калат да. Ушул түзүлгөн командаларды башкалар мага жардам берип атат деп түшүнүш керек. Болгон ушул. Текшерүүчү эмес, жардам берүүчү ролдо болуш керек да. Анан бул команда сөзсүз түрдө мисалы билим сапаты боюнча болуп атат да. Билим сапаты боюнча команданын курамында ошол как кеңешчи катары окуу бөлүмүнүн башчысы болот. Мисалы бир окуучуларыбыз мектептер 2030 деген долбоор бар. Ошол долбоордо жаш архитектор ириминин бир ишин презентация алганбыз. Окуучулар болуп сүйлөшүп, анан эмне жазайбыз, анан мен отургучу мындай, анан компьютерде эле ушундай отургучтун үстүндө турду да. Анан мен мындай монитор турган, анын үстүндө момундай деп, анан мен өзүм чиймесин мынтип жөн эле кагазга чийип берип койдум. Ушундай стол жасап бербейсиңерби депчи. Анан ошол стол башталгандан баштап бүткөнгө чейин сонун процессте ал жерде геометрия окутулду, анын аянттары окутулду, анын баягы эмесинин баары окутулду, компьютердик дизайндардын баарын чийди окуучуларчы. Анын себестоимость өзүнүн баасы канча, эгерде ошол жерде ал баягы жаңы нерседен жазышкан эмес, баягы эски сынып калган парталардан чогулуп келип жаза алган. Ушул нерсенин баарын эсептеп чыкты да. Эми ошол эстетсеңиз, бир бала мынтип атат да. Апей, бул ушундай эле беле дейт. Математикалык бир эсепти айтып атат да. Ой, ушул эле кандай болуш керек деп атсак, айтып атат. Мен аны аябай бир чоң оор неме экен десе, ушул эле турбайбы дейт. Деп мен периметрди айтып атат, ошол бир нерсени айтып атат да. Бир окууга кызыкпаган жигит ушундай таң калып атат да, ушул элеби депчи. Анан анысы кандай ошондой бир билимдер аркылуу берилсе, билим ушундай берилсе, анда окуучулар сөзсүз кызыгат. Мугалимге да нааразы болбойт. Анан бул багытта ошол 2008-жылы биринчи жолу ушул Малабаева Айнура деген эжекебиз бар. Менин устатым катары дагы, эжейим катары дагы ошол эжекем экөөбүз ошол келечек лидери деген иримди иштеп чыкканбыз. Бул окуучуларга мындай бир лидерлик сапаттарын арттыруу үчүн уюштурулган ирим болчу. Анан ошол ирим аркылуу биз ошо окуучуларга лидерлик сапаттарын мындай жакшырталы деген. Ал убакта 2008-жылдары жанагы адеп сабагы өзүнчө болчу, экономика өзүнчө болчу, адам жана коом деген өзүнчө сабактар болчу. Азыр интеграцияланып бир эле курс болуп калды да. Тарых сабагынын элементтеринен кошконбуз. Башка сабактардан кошуп ошо эң биринчи программасын иштеп чыкканбыз. Андан кийин улам идея болуп, улам интеграцияланып, андан кийин журналистикалык багытта иримдер Мезгил үнү, Узбекстан, Редактор деген иримдер иш алып барды ошо мен иштеген мектептерде. Жаш архитектор ирими, математика, геометрия, физика, кол эмгек сабактарын аралаштырып, жаш архитектор деген ирим ошол эң биринчи бул иримдин аябагандай жакшы жыйынтыктары бар. Бул жака канчанчы класстар катышат? Бул ирим деген кружокта, кружоктор эле? Кружок. Мектепте эле бул эми чеги жок. Башталгыч класстар үчүн Кубик деген кружокто иш алып барган, ошо Узбекстан, Түгөл Узбек мектебинде. А жерден эжекелер ошо жазында окуучулар менен эмени иштетишкен.
жаз эмес, уже кышында башталган. Жанагы баклажкаларды кесип, анан анын ичин көлөмүн эсептеп чыгышып, математикалыкчы. Анын ичине топурак алып келишип, анан канча көлөмдөгү топурак батат, ушундай процесстер менен анан уруктун ар бирине бирден сээп, канча ушинтип изилдөө жүргүзүп отуруп, анан өсүп чыкканда канча пайыз өстү деп анын баарын эсептетип отуруп, анан жазында алып барышып, капустанын рассадасын себишсе керек эле. Жазында алып барып тиги ошо капуста айдаган жерге эгишип, толтура мунун чеги жок интеграцияланган ийримдерин. Азыр мисалы бул азыркы учурда жанагы STEM менен байланыштуу. Анан STEM дегенде көбүнчө эмне себептен интеграцияланган ийримдер деген терминди көбүрөөк пайдаланып атам. STEM предметтери болгондо көбүнчө баягы мугалимдерде ушундай ассоциация кетет: математика, химия, физика, табигый багыттагы илимдерди, математикалык, технологиялык илимдерди, сабактарды элестетет да. Себеби STEM предметтери деп ушулар аталып калып атат да. Интеграцияланган ийримде андай чек жок. Мейли ал жерде сүрөтү болсун, мейли кыргыз тили болсун, мейли тарыхы болсун, кайсы сабакка ыңгайлуу болсо ошол сабактардын баардыгы окуучулардын өнүгүшү үчүн керек болот да. STEMдин өзүнүн тарыхы деле ушул. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында ошол инженердик техникалык кесиптерде таңсыктык пайда болгондуктан ошол STEM технологиясы иштелип чыккан да. Анан ошол технология азыркы учурда дүйнөдө аябагандай чоң бир актуалдуу билим берүү технологиясына айланып, бүт өлкөлөрдө ушуну көпүрөөк пайдаланып атат. Анан бизде эми инженердик техникалык эле илимдерге эмес, баардык жагынан бизде муктаждык бар. Балдарыбыз кыргызча жакшы сүйлөй албай атат. Кыргыз тили өтө маанилүү. Тарыхыбызды жакшы билишибиз керек. Тарых дагы маанилүү. Ошон үчүн жанагы интеграцияда эч бир чек жок. Баардык сабактарды аралаштырып жаза берсек болот. Анан экинчи бир өзгөчөлүгү бул ийрим да. Себеп дегенде эмне себептен ийримге көбүрөөк басым жасайбыз? Себеп дегенде ийрим бул мектептеги жана кадимки сабактардагы процесстерден сырткары болгондуктан бул жерде мугалимдин өзүнүн жеке чыгармачылыгынан көп таасир тийгизет да. Ошон үчүн мугалим бул жерде өзү каалагандай планды түзүп, каалагандай иштетсе болот, каалаган учурунда иштетсе болот да. Ошон үчүн бул мугалимдин автономиясына, чыгармачылыгына, жеке өзүнүн компетенциясын жогорулатканга аябай чоң жардамы бар да. Ага эч кандай чектөө жок. Болгону окуучулардын коопсуздугуна терс таасирин тийгизбеш керек. Анан ошон үчүн ушул интеграцияланган ийримдер дагы Кудай буйрса аябагандай жакшы жыйынтыгын берди. Былтыркы жылы ушул мен азыркы иштеп аткан Алипе Про билим берүү комплекси демөөрчү болуп, Нарын облусунда Эл үмүтү келечек мундун кызматы деген бир жакшы долбоорду ишке ашырганбыз. Ошол долбоордун алкагында 116 мектеп билдирме берген. Аягында ошол 70, анан аягында бир эң акыркы тапшырмага чейин өтө активдүү бир 40тан ашык мектеп катышты. Анан жалпы жонунан ошол кезде биз эми официалдуу маалымат эмес, мугалимдердин өзлөрүнүн берген маалыматы менен 5 миллиондой каражат тартылган. Маңызы мындай болчу: мектептер интеграцияланган ийримдерди уюштуруп команда түзүшөт. Командалар болуп бир муктаждыкты аныктап, эң биринчи ошо кайсы долбоордун үстүндө иштейт, ошону аныктайт. Эми мектептин мугалими аларга кандай билим керек болот, ошол билимдерди берип туруш керек. Мисалы долбоор жазганды үйрөнүш керек болсо, аны берет. Башка мисалы биологиядан, мисалы бак тигиш үчүн биологиядан билим керек, биолог мугалим жардам келет. Ушундай кылып мектеп билим берүү менен камсыздайт. Ал эми биз ошондо педагогикалык колледж, Нарын мамлекеттик университети болуп биригип алып, аларга усулдук, мугалимдерге усулдук жардамдарды бердик. Калиман Жунушалиева, Дүйшөн Шаматов агайыбыз, Бийик Рыскулбеков таанып болушуңуз керек. Ошол агайларыбыздын баардыгы ушул сабактарын өтүп берди да. Онлайн сабактарды өтүп ошол жерге сонун сабактарды өтүштү. Андан сырткары ошол ар бир кадамдарынын баардыгын ошо биз үйрөтүп бердик. Мугалимдер ишке ашырышты. Окуучулар эми ошол өзүнүн бул жерде айта кетпесек болбойт. Ошо Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү дагы
буга аябай активдүү катышты. Өзлөрү ушундай бир колдоо көрсөтүштү. Себеби жергиликтүү деңгээлде жазылган долбоорлорду окуучулар жергиликтүү кеңештин депутаттарына барып презентация кылып беришти. Өзлөрүнүн долбоорун. Анан көпчүлүк жерде ошол долбоорлорду жергиликтүү бюджеттин алкагында колдоо көрсөтүштү. Демөөрчүлөр жардам берди. Анан окуучулар ошол долбоорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болду. Жердеги эң чоң бир жетишкендик биринчиден мектеп пайдалуу билим алып атат. Окуучулар коомдогу бир нерсени жасап коюп элестетсеңиз, ошол окуучуларды эми баягы уюштуруудан маселелер болушу мүмкүн, кемчиликтер, бирок мугалимдерден баягы анкета жүргүзгөндө баягы уюштуруу маселелеринде баягы биринчи жолу уюштурганда сөзсүз түрдө бир кемчиликтер болот. Бирок методикага эч ким мындай өзүнүн туура эмес пикирин айткан жок. Себеби баардыгы эле биздин балдарыбыздын көзү жанып калды деген сөздү көп айтышты да. Себеби ошол жерде балдар баягы айылынын элестетиңиз, мындай бир чоң адам сыяктуу депутаттарга барып акча сурап алып, алар мейли алдыңа кетейиндер, мегиле деп тиги колдоо көрсөтүп, эмне иштерди кылды ошондо окуучулар? Эми өзүңүздөр деле кызыгып Facebook баракчасынан болобу, Instagramдан болобу, Эл үмүтү келечек моундун кызматы деген ачсаңыздар, ушундай бир логотип менен чыгат. Ал жерде ошо Салымбеков университети бар болчу, Нарын мамлекеттик университети, Кыргыз Республика, ошо Нарын облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү негизги ролду ошо мен жетектеген Нарын педагогикалык колледжи алган. Нарын мамлекеттик университети бар, анан негизги демөөрчү ушул азыркы учурда мен иштеп аткан Алипе Про билим берүү комплекси болчу да. Анан ошол ар бир тараптан ушундай бир иштер аткарылып, анан ошо жердеги баракчаны карасаңыз, ошо жерде аябагандай көп долбоорлор бар. Кээ бир окуучулар айылына жанагы сорттогон, мындай бөлүп таштаган таштанды челектерди жасашты, бакчаларды жасашты, жемиш бакчаларын жасашты. Бала бакчага барып, балдардын оюн аянтчаларын коюшту. Анан кээ бир жерлерде ушу жанагы айыл элине деп жанагы көчөгө эме бар го. Эми баягы айыл өкмөттөр спорт менен машыккан ушундай тренажерлорду алып келип берди. Анан биз ошолорду окуучулар болуп орноттук. Демилге бизден болду дегендер болду. Анан карасаңыздар толтура. Теплица жасагандар болду, кичинекей кылыпчы. Аябай кызыктуу сонун долбоорлор ишке ашырылды. Сонун аябай жакшы иш кылыпсыздар агай. Анткени Москвага барганда ошондой площадкалар аябай көп экен да. Анан ошондо таң калдым эле, ушунун баарын кимдер кылып экен депчи. Чындыгында бир адамды карап отура бергенге болбойт да. Ошентип окуучулар деле колунан келгенин кыла берсе, аларга багыт берген мына ушундай сиздердей агайындар болсо, ушунча эле бири-бирибизди колдоп, жана өзүбүздүн кемчилигибизди өзүбүз эле оңдой берсек, ошондо биз дагы өнүккөн өлкөлөрдөй болуп жакшы жашоого жетебиз го. Себеби айылда аксакалдар деле аябай көп да. Эгер ошолорго дагы спорт менен машыкканга ошондой жерлер болсо, бул дагы жанагы негативден алыстатат го. Бул мисалы мындай да, азыркы учурда жанагы сиздин сурооңузду айтып атпайсызбы, мисалы жана ата-энелер, коомчулук мисалы нааразы болгон учурлар көп болот да. Алардын пикиринде мектептин ичине кирип процессти көрбөйт. Көчөдө коюп, сумкасын көтөрүп коюп, сабакка кетип бараткан мугалимди, андан кетип бараткан мугалимди көрөт дагы. Алардын пикиринде мугалим сумкасын көтөрүп кирип, окуучуларга бир нерсени айтып коюп эле кайра чыгып бараткан процессти эстейт да. Мектептин ичиндеги болуп аткан бир жакшы бир процессти, жакшы кылып аткан нерселердин көбүн көрбөйт да. Ошон үчүн маанилүү нерсе ошол нерсени көрсөтө билишибиз керек коомчулуккачы. Анан коомчулукту ушул нерсеге аралаштыра билишибиз керек. Бир жолу ушул ачык эшиктер күнүн өткөрүп, анан ата-энелерди чакырып, мектепти көрсөтүп, анан жанагы биздин жана интеграцияланган илимдердин ишин көрсөтсөк, аларда ушундай сезим болду, бүт эле баардык жерде ушундай болуп аткан экен деп,
азыр мектептер сонун болуп калган турбайбы, азыр балдар аябай жыргап калган турбайбы деген эле пикирлерди айтып чыгып атышат да. Ой, көрсөтүк өзүлөрү ушинтип жасап, өзүлөрү өстүрүп алган турбайбы, өзүлөрү ушинтип калган турбайбы деп аябай ыраазы болуп, ата-энелерчи, эми ошол ата-энелер эч качан нааразычылыгын айтпайт да. Анан азыркы учурда ошо билим берүү тармагын өнүктүрүш үчүн бир эле жетекчинин, бир эле министрликтин, бир эле ошол министрликтага тиешелүү кишилердин эмес, ошол мугалимдер, баардык билим берүү тармагына тиешелүү тармактар, окуучулар, ата-энелер болуп баарыбыз бирдиктүү, иштиктүү аракет кылып, баарыбыз салым кошпосок, билим берүү оңой менен өнүкпөйт. Туура айтасыз. Агай, убакыт деле болуп калды. Мугалимдерге методикалардан бөлүшүп кетпейсизби? Практик мугалимдерге. Мен сиздин YouTube'дагы сабагыңызды көрдүм. Мындай аябай сонун сабак өтөт экенсиз да. Анан кыска, бирок кыска болсо дагы балдарды өзүңөр иштегиле деп балдарга конкреттүү тапшырма берип, балдардын өздөрүн иштетет экенсиз да. Анан бул нерсе мага аябай жакты. Мен өзүм дагы ушундай сабак өткөнгө аракет кылам. Дайыма ар бир балага конкреттүү тапшырма берип, ошолордун өздөрүн иштеткенгечи. Анан ошол сыяктуу кызыктуу методду же оюндардан болобу айтып кетсеңиз. Эми мен кайсы бир методика жөнүндө айтып баштасам, билбейм, көбүнчө эле мугалимдер билет болуш керек. Мен өзгөчө деле методикага ээ эмесмин. Болгону менин жасаган басымым эле окуучулардын өзүн иштеткенге да. Кайсы нерсе болбосун, бир текст болсо деле мен аны өзүм окуп түшүндүрүп бербейм да. Дайыма окуучуларга берчүмүн. Мисалы, мынакей бул жерде момундай текст бар. Ушунун боо жерин анализдеп, момундай нерселерди арасынан таап чыккыла депчи. Анан ушундай болгондо окуучулар мындай, кандай десем, сөзсүз түрдө өз алдынчалуулугу өсөт. Баягы союз мезгилинде бизди окуткан эжекелерибиз, агайларыбыз ар бир теманы ушунчалык майдалап, сонун кылып түшүндүрүп берчү да. Ал өзүнүн учурун аябай жакшы болчу. Аябай жакшы болчу, себеби биз, мисалы, мен ушундай жалпоо болчумун, китепти, мисалы, биология, химия деген китептерди ачып окубай эле, ошол эже агайдын түшүндүргөнү боюнча эле түшүнүп алып эле, кайра келип ошол боюнча жооп берип эле баалай берчүмүн да. Бир маселе, өзүң кайра ошол кезде эсимде, эң кыйын отличник деген окуучулар деле ошол текстти окуп, анан түшүнгөнүн айтып бере алчу эмес. Өзү окуп, өзү түшүнө алчу эмес. Өзүңөр окуп келгиле деген тапшырма болсо, кийинки сабакта сураса, мен айтайын, эч ким бешке жооп берчү эмес. Анан азыр мисалы телефондорго тыюу сала беребиз го. Мен телефонго тыюу салчу эмесмин, тескерисинче, мисалы, окуучулар кайсы жерди көргөндү жакшы көрсө, биз ошол жерден көрүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Азыр окуучулар телефондон көрүнүп атабы, телефонду көбүрөөк көргүсү келип атабы, ошол телефондон көрүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул эми жашоонун өзгөчө бир ачуу чындыгы. Ошон үчүн жанагы кээде онлайн китептерди даярдап коюп, ошол жерде окуучуларга ошол китептерди берип, ушул жерде момундай маалымат бар, ушуну тапкыла, анан ошого байланышкан маалыматтарды тапкыла, момундай изилдөө жүргүзгүлө деп окуучуларга. Анан көбүнчө мен ошо интеграцияланган сабактарда, интеграцияланган ийримдерде көп ийгиликтерди ошол жерден көрсөтө алдым. Себеп дегенде окуучуларга ишеним бердим. Окуучуларды ушул коомдун мындай татыктуу мүчөсү экендигин ынандыра алдым да. Азыркы учурда менин ошол окуучуларым азыркыга чейин деле тынбайт. Ошол ар кандай долбоорлорду, ошол өзүнүн мектеби үчүн, айыл үчүн эмне кылып ийсем деп бир нерсенин башын баштап эле, ошол улам бир долбоорду ишке ашырып эле мектептеги жетекчилер менен сүйлөшүп алып, азыркы учурда ошол Кадам Про деп бар, интернетте карасаңыздар, ошо мектептин окуучулары үчүн эмелер, тесттерди, күндө тесттерди түзүп, Инстаграмдан тесттерди берип, анан алардын жеңүүчүлөрүнө бирдик салып берип, ушундай кичинеден активдештирип ушундай иштерди алып барып жатышат да. Анан эң башкысы ошол методиканын өзү эмес, ошол окуучуларга эң башкысы ишеним берип, ошолорго мындай бир өзү алдынча иштегенине көбүрөөк түрткү беришибиз керек да. Кымбаттуу Мугалим подкаст YouTube каналынын көрөрмандары,
ушуну менен бүгүнкү биздин эфирибизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калды. Бүгүнкү биздин коногубуз тарых жана социалдык экономикалык дисциплиналардын окутуучусу, билим берүү менеджменти багыты боюнча тренер жана эксперт Казбек Асылбеков агайыбыз болду. Агай, сизге чоң рахмат. Жакшы иш алып баратырсыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса, бул билим берүү сапары чексиз сапар. Ошондуктан дайыма ушундай жакшы иштердин үстүндө жолугушалы. Рахмат, сиздерге дагы чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан сиздердин дагы кадамыңыздар алдыга жыла берсин. Буюрса, ошол биздин кесиптештерибизди жаңы тажрыйбалар менен бөлүшүп, ушундай бир жаңы тажрыйбаларга ээ кылып жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Жалпы кесиптештерге дагы ийгилик каалайм. Кудайым өмүрүңүздөргө береке берсин. Чоң рахмат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.